Арбаңыздар, урматтуу тургандар, барыңыздарга ассаламу алейкум. Видеонун темасынан жана привишкадан туура түшүңүздөр. Бүгүн бизде обзордо Cherry Ariza 8. Бардыңыздарга ассаламу алейкум. Өзүбүздүн кыргыз бир туугандар ачкан Жибек жолу чайханасына келип отурабыз. Академика Анохина 38 корпус 2 тегерекче болгон үй. Ушул үйлөрдүн ортосунда дворго кирсеңиздер, ушул арка болот. Ушул аркадан түп-түз киресиздер. Дароо тааныштырып баштайлы. Кеттик анда эмсе. Биздин чайхана эртең мененки 9-дан түнкү саат 12-ге чейин иштейт. Жана ошондой эле бизге таандык тамактардын түрү бар. Если биздин клиенттер биздин тамак жакпай калса, акчасын төлөбөй чыгып кетсе болот. Если тамак жакпай калса. Андыктан туугандар бардыңыздарды ушул Жибек жолу чайханабыздан өтөбүз. Бул Ariza 8 өзүбүздүн кыргыз жигиттики, инибиздики. Өзү ушул машинаны выкупка алып, канча убакыттан бери вложение кылган. Ошолор жөнүндө бүгүнкү видеодо толук кандуу сүйлөшөбүз. Видеону биз негизи көпкө узатпайбыз. Эрикти сразу кадрга чакырабыз. Assalamu alaikum. Машинанын валейкум ассалам. Выкупка өткөзүп берип атыптырсың. Кимдир бирөө өткөрүп берсең дагы, кийин бир жерден көрүп калсаң дагы, видеолордон же эмеден көрүп калсаң дагы, мен өткөрүп берген, мен айдаган, мен жасаган машина эле депчи. Кириш сөз кылып, качан алдың буну? Июньдун где-то ортолорунда 24-жылы выкупка чыгаргам. Общий стоимость мага 4 миллион 286 миңге чыккан, 42 айга. Жакшы ниет менен өзүмө буйруса алып чыгарып алам деп алып, ошол айдан бери жасап баштагам ушу машинаны. Ну, азыркы күндө уже 8 ай, почти 9 ай кетип атат. Жыйынтык көрүп атканыңыздардай. 14 миң пробег жүрүп койдуң сен. 14 миң пробег жүрдүм. 3 жолу май алмаштырдың. 3 жолу алмаштырдым. Ал эми могул идея, могул эме биринчи кимден келип чыкты, кимден көрдүң? Эч кимден көргөн жокмун. Ариза көргөнсүздөрдө мындай жок, тестине. Чисто өзүмдүн каалоом менен, фантазия менен гана кетти. Өзүңдүн эле. Дагы доработкалар бар, просто жетишпей калдым бир аз. Өткөрүп берип ушу жашоого салыштырмалуу өткөрүп берүүгө туура келди. Ошого доработкалар дагы бар, кылынбаган. Бирок видеонун башында айтсак, ичиндеги жанагы бир башкача чехол жана евакориктер бар болчу. Евакорик, регистраторы типа ушундай нерсе. Аларны еще плюс багажда сабвуфер, керектүү анча-мынча нюанстарын өзүнө алып калат экен. Калган жактарын ушу кимге болсо өткөрүп берет экен. Ал эми кеттик, башынан баштайлы. Машина жөнүндө обзор кыла турган болсок, көзгө илине турган Пленка. Пленка ушул жөнүндө. Муну мен негизи серия чөмнө серия кылгым келген негизи башы. Анан өзүм детейлинг иштегендиктен X5-ды чаптаганбыз ушундай светке. Ошодон кийин эмнегедир мага өңү ачылып, жууганда күндүзү кечинде 3 светти алмашат. Ошосунан жагып, анан ушул светке токтолгом. Пленканын стоимости мага 60 миң, 50-60 миң тегерене чыкты, чисто пленканын өзү. Работасы мы өзүбүз иштедик да, өзүбүз ошолдой жерде иштегенден өзүбүз чаптадык. Работасы менен мен иштейт этип айта албайт экенмин энди, бирок өзүбүз чаптап жүрөбүз ушундай машиналарды 200 миң тегерегинде. Могу эмне? Японский тюнинг дрифтти түшүндүрөт. Ушуну көбү сурайт, бирок ушинтип эле түшүндүрүп берем. Өзүм түшүнгөнүм деле ушундай негизи. Типа японский тюнингдин смыслын стиль Японияныкы, могу тюнинг ушундай дегениби? Алдынан сразу эле баштай турган болсок, губа, Губа бул негизи китайцтерге азыркы учурда Москвада тетиктер боюнча дефицит го. Сен кандай кылдың? Кытайдын өзүнөн чисто жана Кытайдан өзү заказ кылып алып иштеген, өзү поставщиктерден алгам заказ менен. Бир айдын ичинде заказ кылдым. Экинчи губам бул. Биринчиси могу кышта сынды, бул экинчиси тагылган дагы. Экинчиси айланган обвести Кытайдын өзүнөн заказ менен алдырткам. Анан могул эми өзүндө болсо керек эле. Мунун өзү серий. Серийде кандай десем, өзү серий. Карага биз пленка чаптаганбыз. Анан еще эмең жанагы бул деле хром болчу. Бул накладка могу кийилген, именно өзү черин эмесине накладка кийилип турат, именно могусу. Булар пленка үстүндөгүсү. Бул сеники жөнөкөй эле базовый комплектация. Обычный, комфорт комплектация. Номериңди эле подсветкасын улап коюп турсуң. Бу жерде өзүмдүн инстаграмдагы инсалым
Hard это означает на русском жүрөк. как жесткий, самоуверенный. Ага. А это моя фамилия, имя и отчество. Нургазиев Эргазы Шергазиевич. Сен өзүң эме турбайбы? Салдым да. Понятно. Бардыңыздарга видеонун башында Атаман такси паркын сунуштап кетебиз. Бул парктын комиссиясы көпчүлүккө маалым болгондо эле 2,5%. Акчаңыздарды 24 жетиге моментально эч кандай комиссиясы жок жана эч кандай чектөөсү жок, чечип алсаңыздар болот. Жана ошондой эле таксиге тиешелүү керектүүчү документтердин бардыгын жасап беришет. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Там экономдон бизнес класска чейин кошуп беришет. Там Майбах, Элит, Премьер, Грузовой, Экспресс, любой тариф бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндө көрсөтүлгөн телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттен Акимович YouTube каналынан чалып атабыз деп, парк менен таанышып, шарттар жагып аткан болсо, кошулуп менен чогуу иштесеңиздер, барыңыздарга ийгилик. Видеону улантабыз. Жолдон мисалы кыргыз жигиттер, байкелерибиз көрүп калабы, мындай светофордон, жолдон алардын эмелери кандай болот? И плюс өзүңдүн ичиндей кетип бараткандагы ощущение. Азыр мындай көнүп эле алдым. Башы бир аз непривычный болуп жүрдү. Айдап келатсаң баары сени карап элек. Мындай как будто что или ичинде бирдей кылып сүйлөшүп, өзүң ырдап келатып эле бирөө карап турса, неудобный болуп. Азыр көнүп калдым. Өзүң мындай кетип баратканда окуйбу, мен ушул машинанын владелицимин, мен айдап баратам деп. Болот о. Болот. Жакшы. Анан моголар эми мелочь экен, бирок жабралар көрүп берет экен. Муну чын-чынына келип айтканда Wildbergs'тен алынган, эми универсальный бүткүл машинага кетет. Дизайн чисто коюлгандан кийин бир коюп көрдүк, жарашты, койдук. А калган турган Abbas чисто Arizona өзүнүкү. Бул универсальный болгон. Бул тюнингдеги Abbas бул эми универсалды аткансың. Бу да универсальный эле. Туура келет любой машинага, Любой машинага келет. Кесип коюп тагып берет. Мелочтардан көңүл бура турган болсок, могу күзгүгө накладка. Тоже Кытай. Губа менен чогуу заказ кылгам. BMW-никиндей кылып, BMW-никиндей. Так, могу наклейкалар негизи болобу, болбойбу? Болот. Аризада болобу, Өзүнүн стандартында жок. Сен чаптагансың. Өзүм чаптагам. Не белги? Тоже дрифтти түшүндүрөт, тоже японский. Эми дрифт болсо биз кузовду бүтүрүп туруп моторго көңүл буралы, айланып туруп келели. Кел, оператор тоже сен келе бер. Могу диска жөнүндө, эме жөнүндө кичине сүйлөшөлү. Менин комплектациямда 17-размердеги обычный эле диска турат, ичине кирген. Машинанын өзүндө. Өзүндө, заводдон чыкканында. Мен алгандан кийин резко эле алмаштырам деп план кылгам, алмашылды. Именно бул диска в основном японский Chaser, Subaru ушуларда турат, Mark II ушуларда. Өзү деле мен ушу Chaser'де турган эми владелецтен алгам. Сатып алгам. Мага диска өзү 70 миңге түшкөн. Резинасы недавно эле алдым, бул кыш келгенде эле. Бул мен резина 40 миң. Терде проставкасы бар. Проставкасы жок, бул машинага отурбайт. Потому что 5/108 болуп кетет, бул Arizona өзүнүн эмеси, шайбалардын аралыгы. А буга что 5/114 коюш үчүн проставканын жардамы менен коюлган. Аны койбосок бул диска буга отурбайт. Отверстиянын эмеси разный мунуку. Ошондо диска резина 110 и плюс проставка менен 130га туура келип атат. Общий резина 130 миңге турган. Бирок доработкадан дагы еще минус 30 түшүш керек болчу, бирок жетишкен жокмун. Ылдый жаткырмакмын машинаны. Могуга түшүрүппү, Анан могу дөңгөлөк сыртка чыгып турганынан үстүнө арка кошмокмун дагы. Бияка чыгарып. Жакшы. Арт жагынан доработка барбы? Фарада бар. Фарада пленка чапталган. Мунуку өзү алдында да линиясы бар мындай. Чтоб жок кылганбыз, чтоб как Лисянга окшошуп турсун деп. Тоже номерде өзүм нең салым. Тоже был деле. Аркада тоже японский, тоже тюнинг, сердечко. Могу. Анан и плюс могу мен көрүп атам, ылдый жагында полностью тоже подсветка бар экен, Муну койгонума деле бир аз эле болду. Так, багаж ичине ачылабы? Бияктан эле ачылат. Бияктан эле. Артты сразу ушунча келдик. Так, артта өзүңдүн майда оокаттарың, анан могул багаждын жарымы менен болгон буфер экен, Буну алып каласың. Клиент эгерде өзү алам десе, үстүнө 40 миң кошот, кошуп берем. Кошуп бересиң. Так, буну ошо 40 миңге алгансыңбы? Адан да кымбат түшкөн үчүн. Таанышым болуп эле, орус тааныш болуп калып, мага установкасын арзан кылып берген. Ата өзү тоголок турган эле где-то 20 миң турат колонканын өзү.
өтө сонун чыгарат экен. Мен угуп көрдүм. Анан буну ладно, бул сабвуфер жөнүндө көп эле түшүнүшөт. Могу спойлер негизи Аризодо болот өзү. Жок. Бунда десем койдум. Жок. Вообще буга эчтек коюлбайт. Қан тюнинг болсо коюлмак, қан тюнинг болбой обычный болгондуктан булардын баарын өзүм койгом. Машина жаңы эле жууп, могу үстүндө тамчылар көрүп турасыңар туугандар. Видеого. Так, бул жагында ошол эле аналогичный ар жагындагыдай эле. Ами ичине кире турган болсок, Бир топ эле нерсени берип атам, чын машина менен кошуп. Баары жалко, негизи берип кое бермекмин, анан 300 миңге мен андан көрө жакын бир дос балам бар, ошого бердим. Өзүмдүн чехолумду, ковригимди. Азыркыда ошол дос баламдын ковриктери турат. Адам тышкары урул перешити өзүм тиккем. Эми аябай катуу деле тигилген дебейм, чисто алькантара. материал. Кызыл строчка менен. Кызыл строчка менен. Монитор прошивка кылганбыз. Кытайскийде мындай Яндекс Музыка, YouTube деген болбойт. Прошивка менен. Русификация болгонбу? Жо прошивка чисто эмеси мындай YouTube, как Android'га мисалы приложение жок да, бирдеке көрүш үчүн ошондой приложениялар кошулган. Мисалы мынакей могул жерден баштап, могул приложениянын баарын өзүбүз кошконбуз. Булар жок болот, чисто могул эле болот, анан могу экөө эле. Wi-Fi кошулган. Анан общий тоже пленка чаптап турсун. Матуй бетинде матуй пленка бар. Буда да матуй бар, именно могу. Булар өзү негизи глянц болот булар да? Глянцовый болот, мынакей капталынан даже көрүнөт. Глянцовый. Булардын беттеринин ар биринде пленка чапталган, буда баарында. Анан эми базовый комплектацияда могу подсветка жок болот дедим. Базовый именно менин комплектациямда жок бул подсветка. Бул чисто престиж, ультимейт эсе деген эле комплектацияда болот. Меникинде жок. Муну өзүбүз койгонбуз деп. Өзүбүз да коебуз, бирок муну башында бир орус дос бала коюп берген. Бул дугузонуй деп айтылат. Үстү менен могу подстаканник койгону өзүнчө иштейт. Бул пишалка менен уручканын астында, бутун астында турган, бул өзүнчө иштейт. Дугузонуй деп айтылат өзү. Аризанын ключу мындай болот экен. Чехолу тоже есть. Чехол менен. Көрдүңөр. Мен жана бир эмеде отурганда сен алыстан жандырып койдуң. Автозавод барбы? Приложениясы бар. Көргөзүп берем аны. Ондай приложениясы бар, өзү кошулган. Ушул жерден управление болот. Подогрев, дистанционный подогрев сидений, зеркал, все здесь управляется. Вот. Ну-ка, операторчик. Наш телефон. Вот все. Здесь управляется. Вот подогрев руля, зеркал. И подогрев сидений тоже есть. Дистанционно бардыгын ушул теркем аркылуу, э? Карта менен карайсың, машина кайсы жерде жүрөт, кайсы жерде турат. Берден оталдырасың, койт Кыргызстанда туруп, койт башка өлкөдө туруп деле оталдырсаң, отал берет машина. Жакшы функция турбайбы? Кызытып коюп, кайра өчүрүп коюп, э? Өчүрүп коюп бересиң. Ушул жерден ачып жабасың, ключуң жок болсо дагы. Ушу баары ушул жерден болот. Дистанционный ключ и пульт, э? Управление. Подсветкалар тоже телефон менен управляется. Цветтер алмашат экен и могу эмелер деле алмашат экен, э? Чуркагандары карасаң, оператор. Ары бери жабынып, өчүп барганда эмелерге. И плюс еще и могу эшиктин четинде дагы подсветка бар. Машинаны көрүнүп турасыңар, порогтордон байкап, өзү негизи апапака өңгөн, наклейкалар менен ушундай. Так, капотту көрөлү. Мейли. Менин көзүмө Черинин моторун негизи стандартный эле ушундай эле көрүп атам, бирок лишний бир сары проводка көрүп атам. Аккумдун үстүндөгү проводдор. Бул кара провод именно машинанын алдында турган подсветка отвечать этет. Бул сары кеткен сабвуферге отвечать этет. Усилителге точнее. Анан чипованный мотор деп атасың, бул өзү стандарт 1.5 турбо. 1.6 турбо. 1.6 турбо. Сеники ошондо канча аттын күчү бар дедим? Бул комплектация. Менин комплектациямда 150 аттын күчү бар. Азыр чип менен чиповать этилип, бир аз тюнинговать этилген. Азыркы күндө машинанын лошадкасы где-то 220 менен 230 ортосунда. 220 менен 230 ортосунда болсо, чиповать этилгенге чейин спидометрден расход көрүнөт беле? Бир 2-3 литр мен чиповать эткенден атылчы болду, где-то калп айтпайын 3-4 литр атылчы болот. Кайсы бензин куясың? 95-тин эметет кон. G-Drive. G-Drive деп өзгөрөт, дагы бирдекеси бар го, ошолор коюлат. Анан бул комплектацияда көрүп атабыз, могу упорду.
обычный механический упор бияка сайлат, Сен газовыйды да өзүң коюп турсуң. Өзүм койгом. Жакшы. Так, 220-230 аттын күчү бар. Жолдон, не знаю, анча-мынча жерлерден жарышып да көрдүң болуш керек башка машиналар. Калп айтпайын, биз жарышкандан именно М деп айтпайм, BMW E60 обычный комплектацияны менен жарышканда алган. 3.5 Camry менен жарышканда прям теппе-тең кеткен. Корпус жок эч кандай. Прям тең тайлашып эле кетет. Ошол разница ошо текшергенде атаандашат 3.5 Camry менен. Ал эми газовый упорду выкупка өткөрүп атканда тоже алып коесуң. Адам эгер мага ушун кошуп берем десе, бүтүп берем. Чисто мен айткан сумманы индивидуально сүйлөшүлөт. Индивидуально сүйлөшөбүз. Эгерде жок десе, чечем. Кандай жабабыз? Жаап туруп, эми мындай кылалы. Машинаны толук кандуу обозревать этип бердик болуш керек. Биздин ветке плюс владелецтин эмеси боюнча. Эми жыйынтыгында выкуп жөнүндө сүйлөшө турган болсок, бүгүн адамдар чалуулар болду дедиң, көрүп кеткендер да болду дедиң. Алам деген, уверенно дегендер болсо, выкупту жардама кылбайбыз. Анан ала электер болсо, жардама кылалы. Буйруса. Бүгүн негизи мага калп айтпайын бир 30тан ашык киши чалды. Көп эле мындай баасын сурап, анан кийин отказ берип атты. Сырттан көбүнчө алып кетебиз деп, мен просто Москванын ичине гана берилет, сырткы региондорго жок. Ошондон көп адамдар, к сожалению, ала алган жок. Бир эле адам келди. Буйруса эртең сүйлөшөбүз, алам дегенсип кетти. Андан мурда айта кетели, сен 42 ай калгансың. 9 ай айда 8 ай төлөдүм, 9 айдын башын төлөп атам да азыр. Плюс ушунча вложение кылып салдың. 350 менен 400 айтпайын, 350 менен 400-дун ортосуна шидайт эткенбиз, ошончо акча кирди. Кирдиң, выкуптун акчасын деле төлөп турсуң, 9 ай, 8 ай. Миллион ровно. Ал эми азыркы учурда өзүң выкупту өткөрүп берип атканга байланыштуу канча взнос туруп атасың? Чисто 300 миң суруп атам. Бөлүнүп бөлүмөй деген жок. Жок. Чисто наличка менен 300 миң алып келип берет, машинаны ушу боюнча өткөрүп берем. Владелец ким? Кыргыздарбы, орустарбы? Кыргыз. Кыргыз эле байкайбыз өзүбүздүн. Ошон менен сүйлөшүп, ошонун аттында калып пайдасы болот. Кааласа, эгерде ошол мен өткөрүп берем, чисто алган адамга ал өзү самый мага чыгарып берген байкемен өзүнө өткөрүп сүйлөшөбү же башкача кылып сүйлөшөбү, аны өздөрү билет. Анан калганы канча убакытка? Канчадан? 33 ай калды азыр. 33 айдан айына 102 миңден болот. Ошондо где-то бир 3 миллион 200-дун тегереги калды да азыр. Так, соңунда эмне дейбиз? Бул машина выкупка кимдир бирөө кыргыз бир туугандарыбыз алат дейм. Ким алса дагы могуну сыйрып, обклейканы бело-желто серый кылып, лицензияга тапшырып, таксиге айдайм десеңер, анда билбейм. Мен үчүн жалко да. Анан 14 миң пробег болуптур, 14 миңдин ичинде 3 жолу май алмаштырдым деп атасың. Именно авторустан чегим да бар. Авторустан. Авторусту билесиздер кандай экенин, Авторус негизи баары 12, 11, 12 миң чыгат. Чисто 3 фильтр менен, чисто мотор майы. Воздушный фильтрлерге, салондун фильтрлерге деле маневр эткенсиң. Именно салонный фильтр жакшы турат, где-то 1,5 миң турат. Именно сырттагы абаны, сасык абаны ичине киргизбеш үчүн. Машина боюнча сөйөк таза, краска, сраска эч нерсе жок. Эчтеке жок. Мен алганда менде бир эле нерсе болгон. Эмеде турганда, кафеге барганда, сыртта турганда газель ушул именно фаранын могутушун чийип кеткен. Ушудан башка эчтеке болгон эмес. Таптаза. Идеальный вариант, кимдир бирөө алса дагы. Не кылабыз? Кимдир бирөө выкупка алса деле ийгилик, аман эсен башынан аягына чейин төлөп, өйдө кырсыктан алыспагы. Өзүңөргө өткөрүп алгыла. Эрик экөөбүз машинабыздын комда Эриктин машинасынын обзору соңуна келип жетти болуш керек. Эрикти деле жумушун күтүп атып, анан машинаны тартып атабыз. Сага деле убакыт бөлүп бергениң үчүн чоң рахмат. Өзүң үчүн дагы сен айткандай деле эстелик. Биздин каналга видео жаккан болсо, ушундай форматка кирип кетели деген пландар бар болчу. Кудайым буйрса бул машина старт башталышы болуп атат. Ушундай бир өзгөчө машиналарды обозревать этип беребиз. YouTube каналга каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Видео жаккан болсо, максималдуу түрдө башка соц тармактардан да бөлүшүп коюңуздар туугандар. Не дейбиз? Эрик, кол карамап коеюн. Ийгилик. Рахмат, сиздерге да ийгилик. Анан келечек буйруса Эрик менен байланышта болуп турабыз. Буну сатып башка машина алып туруп, башка машинаны деле ушундай тюнингге айтып турган болсо, биз деле Москвада болсок, балким Кудайым буйруса. Чогуу тоже маалымат алып турабыз. Ошол. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө барыңыздарга ассаламу алейкум.